Программабызды улантабыз. Биздин берүүгө ар күнү ар кандай коноктор келет. Бардыгы өзлөрүнүн кайсыл тармакта иштесе, ошол жакта гүлдөп жаткан жетишкендиктери жана жакшы кабарлары менен бизди дагы кабардар кылып, жалпы элге ушундай кубаныч тартуулап келет. Ошондой инсандарыбыздан бүгүн да келди конокко. Бизде бүгүн Кубанычбек Баялиев балдар үчүн Келечек Плюс гезитин чыгарып жатышат. Ошол гезит тууралуу сүйлөшөлү деп чакырганбыз. Саламатсызбы. Саламатсызбы, Кубанычбек. Негиздөөчүсү десек болот экен да, сизде Келечек Плюс гезитинин. Каяктан келди мындай идея? Сиз өзүңүз кесибиңиз боюнча журналист. Бардык көрөрман кутматтарыңыздар менен бул гезиттин идеясы бардыгыбыз эле башка тармактарда эмгектенип атабыз, бирок ушул балдар тармагы боштук болуп атат да. Анткени бүгүнкү күндө Кыргызстанда 1.200.000 ашык мектеп окуучусу бар. Андан сырткары 2.400 ашык мектеп бар. Мамлекеттикти айтып атам да. Андан сырткары жеке менчиктер да бар. Анан ошол бош тармакты биз толтуралы деп, ушу балдар үчүн ушу Келечек Плюс гезитин негиздедик. Негизги эле максатыбыз ушу мектеп окуучуларынан алган аудитория мектеп окуучулары үчүн. Ошол балдарга туура маалыматтар берүү. Эң негизги биздин эң негизги позициябыз позитивдүү маалыматтар берүү. Анткени бүгүнкү күндө журналистикада өлтүрүп кетти, антип кетти, минтип кетти деген маалыматты күнүлүү угуп атабыз. Аны бизден башкалар да жеткирип турат. Маалымат айдыңында. Бирок биз болсо ушу балдарга бир жакшы маалыматтар менен сугарсак, балдарга бир жол ачууга, аларга жол көрсөтүүгө, алардын таланттарында шык жөндөмдөрүнө кичине да болсо түрткү берсек деген максат менен ушул гезит ачтык да. Айтсаңыз, азыркы көпчүлүк балдар, ошол эле мектеп окуучулары, жада калса мектепке бара элек дагы биздин кичинекей бөбөктөрүбүз интернетти чукулаганды жакшы көрүшөт, ошол эле смартфондордон киришет, планшеттерден. Кантип кызыктырабыз гезит окуганга? Себеби дегенде бул азыркы заманда аябай эле кыйын болуп калды да, чоң бир көйгөй. Негизи ошондой, бирок бүгүнкү күндө айтпам 1.200.000 ашык окуучу бар депчи. Анан баягы ар бир нерсенин өзүнүн аудиториясы болот экен. Анан биз ар дайым позитив максат коюш керек. Бирок ушул эле бизден 50 жыл алдыда деген Европа, ушул Америкалар болсо, аякта деле ошол гезиттер бүгүнкү күндө миллиондогон тираждар менен чыгып жатат. Анан ар биринин өзүнүн окурмандары бар. Анан бирок маалыматка, ошол коомго, ошол учурга талапка жараша биз дагы маалыматтарды мисалы үчүн биз деле ошол WhatsApp башка соцсеттерди колдонобуз. Мисалы үчүн мурун биздеги окуучулар мисалы үчүн ырларын же башка колго тарткан сүрөттөрүн же жазган дил баяндарын баягы почта аркылуу жөнөтсө, эми азыр болсо бизге WhatsApp аркылуу жөнөтөт. WhatsApp номерибиз бар. Бизге рекорд көрсөткүч болгон бир күндө 800 ашык SMS билдирүү келген да. Бирок ал эми жөн эле саламатсызбы, кандайсызбы деген сөз эмес, бирок ырларын, биз менен байланыштарын, тарткан сүрөттөрүн, анан баягы балдар менен иштеш бул өзүнчө чоң жан дүйнө экен. Мен өзүм деле кичинекеймин, бирок балдарга аралашкандан кийин бул тармак аябай жакты, анан бош жатканы менен аябай капалантты. Анан ошо мурун мектеп окуучуларына кичине тренингтерди өтүп жүрчүмүн, гезит тандоо боюнчачы. Анан ошондон гана идея келип чыккан, ушул тармак бош турганын, ушул балдар менен иштешүүнүн жолдорун, анан гезиттин дагы баягы талапка ылайык биздики 24 беттен турат, анан баардыгы түстүү да. Анткени бизде бир окуя болду. Башында баягы кара түс менен чыкканбыз, черно-белый деп коебуз го. Балдар кызыкпайбы иште? Жок, кызыкпай коймос. Анткени экөөңүздөр ыр жөнөттүңүздөр. Бирөө экөөңүздөрдүн ырыңыздар бирдей. Анан бирөөңүздөр черно-белыйга, бирөөнү түстүү бетке койсом, кап болот да. Мен деле ошондой ыр жазсам, эмнеге мунуку эме койду ба? Балдар арасынан бала да, аны мындай айтып жеткире албайсың да. Мен акчам жок же финанс эмес, алып жеткире албайсың да. Ошондуктан бул Кыргызстанда азыр түстү да жакшы көрөт да. Себеби дегенде кандай журнал гезиттер болбосун, ошол эле боеп кой деп чыгарышат го ар кандай. Ошондо дагы алар түстүнү жакшы көрөт. Анан байчечеке журналды толтуруп жүрүп чоңойгон биздин гезиттешибиз. Окуучуларга дайым айтып калам. Мисалы, телевидениядан 5 мүнөттөн кийин мен бул эфирден кетип калыш мүмкүн. Бирок бул гезитти өмүр бою көтөрүп жүрүшөт. Мен ушул гезитке чыкканмын деп. Бизде дагы бир кызык окуя болду. Биз мисалы үчүн көлгө бир ал адамды биз тааныбайбыз эле, баягы ырын жөнөткөн кыздын анан сүрөтүн чоңураак кылып, жашынакай кылып чыгарганбыз да. Ырлары жакшы экен, 2-3 ырын чыгарып. Аны биз деле билбейбиз. Мындан ата-энесине баягы мугалимдер аты кетти да, гезит кетсе, баягы ата-энеси той бериптир да, эми азыр көрүп калса угуп аткандыр, айылга той берип, балдар менен чай берип адам өзүнүн балдары менен сыймыктангысы келет да. Кыргыздар айрыкча ушул нерсеге жакынбыз, балдарыбызды өркүндөткүбүз келет. Ушул гезит 1 миллион канчадан ашык окуучулар болсо, канча нускада чыгат? Биз эң нускабыз негизи 6.000ден башталган, 8.000 эң көрсөткүч 17.500-га чыккан да. 17.500. Анан бирок биздики баягы айына бир жолу чыгат да. Айына бир жолу мектеп окуучулары үчүн бүт республикабызга таркап атат азыркы учурда. Анан кызыгуулар жакшы, ошол учурда деле баягы негизи ушундай көз караш бар да, азыр жаштар окубайт, жаштар минтпейт деп, бирок алар кызыктырып, аларга мындай түрткү бериш керек экен да. Анан бул көрсөң анан кызыгат да. Аларга мисалы үчүн баягы
кайтарым байланыш деп коет го, обратный связь. Биз болсо ошолор менен барып, мисалы үчүн жөн эле баягы маалымат чаргып калып калбасын, алар менен ар кандай поэзия кечелерин уюштуруп, ар кандай тренингтерди уюштуруп, алар менен жолугушуулар уюштуруп, анан аларга мисалы үчүн чыккан менен талкуулап ушундай кылса балдар да кызыгат экен да. Анан эми булар күтүп окугандар бар. Келечек плюс гезитин кайсыл жерлерден тапсак болот? Облустарда да бар болсо. Кыргыз Республикасынын бардык аймактарына бар. Андан сырткары почта түйүндөрүнөн тапса болот. Андан сырткары болсо райондук жана мектептерден билим берүү башкармалыктарынан тапса болот. Кайсыл күндөрү чыгат? Бул айдын башында чыгат, биринчи жумалыгында, биринчи, үчүнчү күндөрдүн аралыгында чыгат да. Канча сомго сатып алабыз дегенде. Себеби дегенде балдар деген мектепке барарда ар бир тыйынын санашат го, буну тиги сухарикиге алып койдум кирешкиге деп, эми гезитке дагы биздики сухарики кирешкиден арзан. Баасы болгону 20 сом. Аябай жакшы экен. Ичинде сонун рубрикалар бар экен. Саякат дегенди байкап калдым. Бул дагы баягы балдардын ошол эле география сабагын бир аз деген жакшы аксап турган болсо, бул жактан жакшы маалыматтарды алат экен да. Кандай дагы кандай рубрикалар бар? Биздики рубрикалар мисалы үчүн Эрке калем деген бар. Эрке калем болсо балдар өздөрүнүн чыгармаларын жөнөтүшөт. Анан Өнөр кана деген бар. Буякта болсо колдоруна таткан сүрөттөрүн жөнөтөт, өздөрүнүн кол менен таткан сүрөттөрүн. Андан сырткары балдарга кеңеш, ата энеге кеңеш, ата энеге да кеңеш бар. Балдар мисалы дагы бир окуя, бир мугалим айтып берип атат, тиги биз балдарды эки алган үчүн урушпагыла деген статья чыгарганбыз да. Аны барып ата энеге кеңеш бергенсен, балдарыңызды эки алып келсе урушпаңыз деген сыяктуу кеңеш берсек, аны балдар ошол бетин айырыптыр дагы, тиги халайдын метине чаптап коюптур да. Мен эки алган үчүн урушпагыла. Аны бизге сүрөткө тартып жөнөтүштүр, көптөгөн ата энелер чогулушунда ошол күлүп атышат. Сонун кызыктуу. Анан саякат болсо ошол өлкөлөр тууралуу саякат беребиз. Жана элчиликтер менен иштешебиз, жана аяка болсо ошол өлкө тууралуу кызыктуу дагы маалыматтарды беребиз. Анан суроолор жөнөтөбүз. Анан алар болсо суроолор жооп бергенде дагы ошо элчиликтерден кичине белектерди алып беребиз окуучуларга. Эми эң акыркы сурообуз болсун. Соңку сурообуз: канча киши иштейсиздер жамаатта жана ким каржылайт мунун бардыгын? Кыскачараак мүмкүн болсо. Кыскачараак эч ким каржылабайт. Биз өзүбүз каржылайбыз. Мен ишкер эмесмин, жөнөкөй эле адаммын, бирок балдарга эме болуш үчүн ушуну идея кылып түтүп чыктык. Андан сырткары эмгек жамаатыбыз 5 адамдан турат. Андан сырткары баягы гонорарга иштеген сырттан келген журналисттер бар. Аябай кызыктын баары бар экен ичинде. Рахмат келип ушундай жакшы жагымдуу маегиңиз менен. Эми экөөбүз талашабыз деп, мага деле ала келсеңиз болмок деп. Сүрөткө боёй турган жерлерин айырып берем, сага макулбу? Сизге болсо рахмат, ар дайым ийгиликтердин ичинде жүрө бериңиздер. Бул гезитиңиздердин саны күндөн күнгө, нускасы көбөйө берсин, ошону каалайбыз. Кыргыз Республикасында ар бир бөбөктү ушундай гезит окууга жана акыл эсин өстүрүүгө саламдашып жүрө бериңиздер. Сизге чоң рахмат. Кичинекей окурмандар көп болсун. Рахмат. Ийгилик.